Арбаңыздар кадырлуу журт. Ар жуманын шейшемби күнү чыгуучу Адаий айтыш өзүнүн түз эфирдеги көрсөтүүсүн баштайт. Бүгүнкү биздин темабыз Айтматовдун мен окуган чыгармасы аттуу адабий конкурстун жыйынтыгы бүгүн биздин түз эфирде чыгарылат. Анан мына ушул багытта биз студияга меймандарды чакырганбыз. Мына ушул меймандар бүгүнкү ошол адабий конкурстун жол жобосу жана адабий конкурска катышкан биздин өсүп келаткан жаш муундар жөнүндө, алардын чыгармачылыгы жөнүндө айтып беришет. Азыр менин жанымда отурган ага бул Жогорку Кеңештин депутаты Абдубаков Нурбаев, Жетиген Асанбек кызы, Рух-Эш сайтынын шеф-редактору, котормочу жана мугалим. Анан ошону менен бирге бизде дайыма биздин студиянын туруктуу меймандары деп атап койсок болот. Жазуучу, публицист, педагогика илимдеринин доктору, профессор Абдыкерим Муратов. Саламатсыздарбы. Биринчиден бул маселеге киришүүдө биз акыркы убакта биздеги мектеп окуучуларынын өзүнүн пикирин айтуу деңгээли жакшы өнүкпөй атат да. Мына ошол максатта биз мына Рух-Эш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир менен чогуу кеңешип, анан ушундай бир мен өзүм оюмду айттым эле, ушундай бир ой бар. Анткени көп жерде биздин балдар өзүнүн пикирин так айта албайт да. Анан бизде негизги нерсе ошол болуп атпайбы? Анан ошол негизинде кеңешип, анан ушундай бир конкурс уюштурайлы. Мен биринчи өзү Ош шаарынан келгем, анан десем ал жок, муну Олжобай мырзанын сунушу менен республикалык деңгээлде өткөрөйлү. Ошону Рух-Эш сайты биз жардам берели. Анан өзү ошол өткөрүү жагын өзү мойнуна алды эле. Анан биз кабыздар тобу, негизи эле көп жерде кабыздар тобуна келет да, маселелер такалат. Анан кимди тандайбыз? Анан бул Кыргызстанда бул билим берүү тармагында, баардык билим берүү тармагында чоң алымдардын устаты Абдыкерим агайды эстедик. Абдыкерим агайдан баардыгы эле буга ишенет. Анан эң ушул кесипкөй адамдардын бири. Анан экинчиси бул Жалалидин Жээнбай деген биздин бир кыргыз жараныбыз бар. Биздин өзүнүн жакшы бир неме байкебиз. Ал ушу Дубайда Америка университетинде профессор болуп иштейт. Анан Дүйшөн Шаматов деген биздин досубуз бар. Ал Казакстан Назарбаев университетинде профессор. Булар менен макулдашсак, булар баары макул болушту. Биз макул болуп, биз ушуну өткөрүп берели. Анан негизги эле иш-чараны бир уюштуу иштерин баардыгын Рух-Эш сайты, Жетиген айым булар өткөрүштү. Биз ушу башында идеяны бердик, анан ушу каржы жагын биз чечип берели дедик. Анан бир кызыгуу жакшы болду. Биз региондорго барганда дагы көптөгөн бизге жолугуп кандай кылабыз деп, анан бизге дагы жөнөтүп атышты кээ бирлерин. Негизги эле ошол Айтматовдун биз Айтматов деп ошол юбилейин өткөзүп башка алдык, бирок биз аны көбүрөөк негизги эле Айтматовду өзүм курулай сөз менен эле мактай бербей, чыгармаларын көбүрөөк элге жеткирип окутуш керек болуп атат да. Анткени Айтматовдун чыгармалары ошону канча 50-60 жыл мурун жазылса дагы азыркы убакта да актуалдыгы болуп атат да. Ошол экология маселеси, адам менен экологиянын ортосундагы мамилелер, баягы адеп акылак маселелер баары чыгып атпайбы? Анан азыр кыйын убакта кандай кылабыз дегенде көп нерсенин ичинен чыгат да. Эң негизги маселе ушу Айтматовдун ошол чоң ойлорун элге, мектеп окуучуларына жеткирүү азыртан аларды ойготуу болгон. Сиз окудуңуз да өзүңүздүн балалыгыңызды эстеп, анан ушул сиздин балалыктагы ой жүгүртүүңүз менен азыркы окуучулардын ой жүгүртүүсүн мындай салыштырып көрдүңүзбү, же болбосо кандай ойдо калдыңыз да кандай баа бердиңиз? Негизги нерсе мен Советтер Союзу маалында окуп калдым. Анан Советтер Союзу маалында бизде өз алдынча эркин ойлонууга жана өз пикирин айтууга үйрөткөн эмес. Биз ошол мажбурлап, ошол берген нерсени гана кайталап, ошону жаттап айтып берсек, ошону жакшы деп биз үйрөткөн да. Бизди мындай өзүбүздүн эркиндигибизди жок кылган да. Азыркы балдарда мени сүйүндүргөн нерсе ушул өзүнүн пикирин, өзүнүн ой пикирин эркин айта алгандыгы негизи ушул нерсе. Анткени эркин ойлонгон, эркин чечим кабыл алган адам кийин өзү ийгиликке жете алат да. Анткени негизги адамдагы негизги нерсе ошол болуш керек. Айтматов да өмүр бою ошо менен күрөшүп келген да. Эркиндик жөнүндө ошол өзүнүн баягы чыгармаларынын баарында ошону берип келген. Мисалы үчүн Ак кемеде деле мисалы үчүн ошол системада ошол орус кул деп ат коюп, оруска кул болсоң ушундай болосуң, эркин болуш керек деген тема. Мен ушуну мен сүйүндүргөн ушул болду. Биздин азыркы жаштарыбызда өз алдынча эркин ойлонуп, өзүнчө чечим чыгара ала турган нерселер бар деп. Мен негизги өзүм да максатым да башында ошондой болгон. Биз балдарга баягы айтып кеттим, бирөөнүн пикирин сыйлоого жана өзүнүн пикирин так айтууну үйрөтүшүбүз керек да. Келечекте мына ушул нерсе менен адамдар азыр чоң ааламдаш алкага келе атпайбы? Мына ошондо биздин балдар ушул нерсе менен гана ошол баягы тандашка туруштук берип алдыга жыла алат да. Мени сүйүндүргөн нерсе ушул болду. Буюрса биз муну дагы азыр мына буюрса жакында Дүйшөн Шаматов келем деп атат Кыргызстанга. Жалалидин агай келсе Абдыкерим агай менен отуруп дагы буну кандай дагы чоңураак кылып, кантип деңгээлде дагы көтөрөбүз деп бунун үстүнөн иштейбиз. Мен ойлойм, менин өзүмүн күткөн нерсем
ошол нерселерге мен көрө алдым ушул нерсени, демек бул туура болгон экен, бунун үстүнөн дагы иштейбиз буюрса.